Саламатсыздарбы, урматтуу шахмат сүйүүчүлөрү? Назарыңыздарда шахмат талаасы программасынын аркагында шахмат сабактарын улантабыз. Биз буга чейин ар бир фигуранын жүрүштөрүн жана пешканын өзгөчө жүрүшү жана аны менен кошо король менен ладьянын бир учурдагы өзгөчө жүрүшүн айтып кеткенбиз. Бул рокировка жана битое поле болгон. Ал эми бүгүнкү сабакта сиздер менен шах, мындайча айтканда, корольго чабуул жасоо. Ал эми мат деген темабыз дагы бар. Бул деген ошол корольго чабуул жасалганда король эч кандай бир мүмкүнчүлүгү жок, колго түшүп калган учурду айтылат. Келиңиздер эми биз ушул жерде шах темасында токтололу. Жогоруда айтып кеткендей эле, шах бул каршылаш тараптан биздин корольго жасалган чабуул же болбосо биз тараптан каршылаштын королуна жасалган чабуул. Демек, биз эгер корольго чабуул жасасак, бул шах деп аталат. Ал эми бул жерде карап кете турган болсок, биз ферзь менен кара корольго шах берип жатабыз. Мындайча айтканда, чабуул жасап жатабыз. Ал эми экинчи учурда болсо, ладья менен корольго чабуул жасап атабыз. Үчүнчү учурда слон, төртүнчү учурда конь жана пешка менен чабуул жасап жатабыз. Демек, ушул чабуулдардын баардыгы эң кыска бир сөз менен шах деп аталат. Келиңиз эми биз бир мисал келтире кетели. Бул жерде королубуз E8де турат, кара королубуз, ал эми биздин ак королубуз E1де. А бирок бизде дагы бир фигурабыз бар, ал биздин ферзь. Ферзь менен бул учурда кантип шах беребиз? D1деги турган ферзди биз E2ге жүрүү менен каршылаштын королуна чабуул жасай алабыз. Демек, биз каршылаштын королуна шах кылдык. Келиңиз эми, урматтуу достор, өзүңүздүн билимиңизди бекемдеп алуу үчүн көңүлүңүздү экрандагы көнүгүүлөргө жана тесттерге бурабыз. Өз билимиңизди бекемдеп алган болсоңуз, анда биз кийинки темага токтололу. Бул мат темасы. Башкача айтканда, корольго чабуул жасалган учурда король эч бир жака кача албайт, же болбосо чабуулду тосо албайт, же болбосо чабуул жасап жаткан фигураны жей албаса, анда бул учур мат деп аталат. Мисалы, бул жерде корольго ферзь аркылуу чабуул жасады. Король кача турган, эч кандай клеткалары калган жок. Тосо албайт дагы, жана биз чабуул жасаган фигураны жей албайт. Ошондуктан бул учурда биз каршылаштын королун колго түшүрүп алдык. Ал эми бул учур шахмат оюнунда мат деп аталат. Кийинки фигураларга токтоло турган болсок, бул жерде ладья менен каршылашка чабуул жасадык. Ошол эле учурда мат болуп калды. Ал эми бул жерде слон менен, кийинкиси бул конь менен чабуул жасадык. Король эч жака кача албай мат болуп калды. Ал эми акыркы учурда бул пешка менен дагы чабуул жасасак болот. Чабуул жасап мат койгонго мүмкүнчүлүк бар. Бул жерде пешка менен чабуул жасадык жана каршылаштын королу эч бир тарапка кача албагандыктан ал колго түшүп мат алып калды. Мына, урматтуу достор, сиздер мат деген эмне экенин түшүнүп алдыңыздар. Эми болсо, билимиңизди бекемдөө үчүн экрандагы тесттерге көңүлүңүздү бурабыз.
Өз билимиңизди бекемдеп алган болсоңуз, бүгүнкү өтүлгөн теманы кайталап кетебиз. Ал бизде бүгүнкү темабыз шах жана мат. Башкача айтканда, королго чабуул жасоо жана королду колго түшүрүү болуп аталды. Шах бул королго чабуул жасалган учурдагы абалды айтабыз. Ал эми мат бул каршылашка чабуул жасалды королуна, ал тарап эч кандай тосо албайт, чабуул жасаган фигураны жей албайт жана ал чабуул жасалып туруп жаткан клеткадан башка жакка кача албайт. Демек ушул учур бизде мат деп аталат. Мына, урматтуу достор, биз сиздер менен буга чейин фигуралардын жүрүштөрүн, пешканын, королдун жана ладьянын өзгөчө жүрүштөрүнө токтолдук. Бүгүн болсо сиздер менен шах жана мат темасына токтолдук. Демек сиз шахмат оюнун ойногонду үйрөнүп алдыңыз. Мен сизди куттуктап кетемин. Эми сиз өзүңүз каалаган бир учурда досторуңуз менен, үй бүлөңүз же жакындарыңыз менен, кааласаңыз паркта же болбосо үйдө шахмат оюнун ойноп, өзүңүздүн акылыңызды өстүрүп, курчутуп, өз бош убактыларыңызды пайдалуу бир абалда өткөрүүгө мүмкүнчүлүк түзүлдү. Демек, биз фигуралар менен жүрүштү билебиз, алардын баалары канча экенин билебиз. Шах деген эмне, мат деген эмне, ошонун баарын үйрөнүп алдык. Ал эми шахмат оюнун дагы да мыкты өздөштүрүү үчүн мен сизге бул оюнду үй бүлө мүчөлөрүңүз менен, дос, жакын тааныштарыңыз менен көбүрөөк ойноп турууну сунуштаймын. Ушуну менен биздин шахмат талаасы программасы аягына келип жетти. Амандыкта жолугушканча.